Эми баарыбыз билебиz, мусулман адам мусулман болуш үчүн ла илаха иллалла деп күбөлүк бериш керек. Шахадат ла илаха иллалла деп күбөлүк бериш керек. Бул ар бир адамга эң биринчи милдет болгон нерсе дагы ушул келиме. Ла илаха иллалла деп күбөлүк бергенден кийин гана мусулман болот. Жана бештин ачкычы дагы ушул келиме. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай эле, кимде ким акыркы сөзү ла илаха иллалла болсо, ал бешке кирет деди. Башка бир хадисте кимде ким ыхластуу абалда Аллах Таалага ушу ла илаха иллалла деп айткан болсо, күбөлүк берген болсо, ага тозок арам болот деди. Жер жүзүнүн жаралуусунун, жер асмандын жаралуусунун максаты, адамдын, инсандардын бүт баарын жаралуусунун максаты дагы ушул ла илаха иллалла келимеси үчүн. Эмне үчүн? Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Жалгыз Аллах ибадатка татыктуу деген ушул нерсе орундолуш үчүн гана Аллах Таала жараткан. Бул ла илаха иллалла келимеси жөн эле айтып кое турган келиме эмес. Бул ушунчалык шариатта чоң орду. Мусулман ушу менен исламга кирет. Мусулман кафир болуп адамдар ушул калиманын негизинде экиге бөлүнүшөт. Адамдар бейиш ээлери, тозок ээлери болуп бөлүнгөнү ушул калиманын негизинде бөлүнүшөт. Кимде ким акыркы сөзү ушул болсо, анда ал бешке кирет. Демек бул калиманын шариатта орду өтө чоң. Жер асман жада калса, жер асманды кармап туруусуна себеп болгон нерсе ушул калима. Хадисте келгендей, качандыр жер жүзүндө Аллах Аллах деп айтылбай калганда, ушул ла илаха иллалла сөзүн амал кылынбай, ла илаха иллалла айтылбай калганда, анда кыямат болот. Демек жер асмандын туруусунун себеби ушул ла илаха иллалла калимасы. Ошол үчүн хадисте дагы келет, Нух пайгамбар өзүн балдан чогултуп айтты. О балдарым, билгиле деди, эгерде жер асман, анын ичинде баардык нерсе таразанын бир жагына коюлуп, ла илаха иллалла бир жагына коюлса, анда ла илаха иллалла келимеси жеңип кетет деди. Демек ушунчалык бул орду чоң келиме.